Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү мекендештерди кайтаруу боюнча билдирүү жасады. Жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө калып, ата мекенине келе албай калган жарандарды эвакуациялап алып келүү боюнча иштер тынымсыз жүрүп жатат. Бириккен Араб Эмаратында учуп келүүгө тыюу салынганына байланыштуу Оман өлкөсү менен сүйлөшүп, 2 учак жалдап, 300 кишини алып келүү боюнча макулдашууга жетиштик. Кудай буйруп, Бириккен Араб Эмаратында учуп калууга уруксат берилсе, калган жарандарыбыздын баарын бир күндө алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Биринчи кезекте Оман аркылуу жаш балдар менен аялдар алынып келинет. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам, деди президент. Кыргызстанда тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү жана өндүрүштү модернизациялоо боюнча мамлекеттик программанын алкагында 2026 жылы 75 кайра иштетүү ишканасын ишке берүү долбоору бекитилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин билдиришти. Долбоорду каржылоонун жалпы көлөмү 6 миллиард 203 миллион сомду түзүп, каражаттар мамлекеттик жеңилдетилген кредиттер, жеке инновациялар жана эл аралык уюмдардын эсебинен бөлүнөт. Быйыл ишке бериле турган 75 объектинин катарында 14 мөмө жемишти кайра иштетүүчү, 10 мал союучу жай, 8 этти кайра иштетүүчү жана 8 сүт ишканасы бар. Ошондой эле 10 соода логистикалык борбор, 5 жүндү кайра иштетүүчү жана 3 тою даярдоочу ишкана ачылат. Андан сырткары балык, дары, чөп, бал жана минералдык суу өндүрүүчү заводдор ишке кирет. Жогорку кеңештин эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин жыйынында депутат Жылдыз Эгембердиева Бишкектеги антикино форматындагы жайларда баңгизаттарды жана синтетикалык заттарды колдонуу фактылары болуп жатканын билдирди. Анын айтымында, студенттер мындай мекемелерге кино көрүү шылтоосу менен кирип, тыюу салынган заттарды колдонушат. Буга байланыштуу эл өкүлү Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн мындай жагдайларды жабуу мүмкүнчүлүгүн сурады. Ички иштер министрлигинин орун басары Нурбек Абдиев чындыгында эле ушундай фактылар катталганын ырастады. Мындай шарттарды түзгөндүгү үчүн мекеме ээлери да жоопкерчиликке тартылган. Мындай мекемелердин саны жана көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтарды жазуу жүзүндө бере алам, деди ал. Кыргызстанда электрондук нотариат мамилдик тиркемеси колдонууга берилди. Бул тууралуу Юстиция министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, учурда тиркемени Play Market аркылуу жүктөп алууга болот. Ал эми жакын арада App Store платформасында да жеткиликтүү болот. Мобилдик тиркеме аркылуу төмөнкүдөй нотариалдык аракеттерди электрондук форматта жүктөөгө мүмкүн. Жашы жете электердин өлкөдөн чыгышына, ата-энелердин же мыйзамдуу өкүлдөрдүн макулдугун күбөлөндүрүү, жашаган жери боюнча каттоого туруу макулдук берүү, паспорт алуу, жарандыкка кирүү же андан чыгуу боюнча макулдуктарды күбөлөндүрүү, мамлекеттик органдардан документтерди алуу, жүктөргө бажылык тариздөө жана мамлекеттик мекемелерде кызыкчылыктарды коргоо үчүн ишеним каттарды күбөлөндүрүү. Тиркеме аркылуу нотариалдык аракеттер Кыргызстандын аймагында жана чет мамлекеттерде жүргөн жарандарга, юридикалык жактарга карата улуттук мыйзамдын жана эл аралык келишимдердин талаптары сакталган учурда аткарылат, деп айтылат маалыматта. Бүгүн Бишкекте жаңы көп функционалдуу маданий борбордун курулушу башталды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Аталган борбордун курулушу мэриянын колдоосу менен бирге ишке ашырылууда. Ачылыш аземине катышкан Маданият министри Мирбек Мамбеталиев жаңы борбор театрды коюуларга, концерттерге, кино көрсөтүүлөргө, жаштар демилгелерине жана билим берүү программаларына кеңири аянтча болуп, чыгармачылыктын, диалогтун жана креативдүү индустриянын өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн маанилүү мейкиндикке айланат, деди. Белгилей кетсек, Чатыркөл кинотеатрынын эски имараты 2009 жылы министрликтин карамагында турган Учур мамлекеттик жаштар театрынын имараты катары бекитилген. Бирок 2025 жылы авариялык абалда деп табылып, бузууга чечим чыгарылган. Андан соң имарат Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп, каражат бөлүнүп, заманбап курулуштун башталышын камсыз кылды.
Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы туруктуу, мунай затын коруу жетиштүү көлөмдө бар. Бул тууралуу Кыргызстандын нефть трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшматов билдирди. Анын айтымында жакынкы чыгыштагы кырдаалдан улам Кыргызстанда нефть продуктуларынын бааларында өзгөрүүлөр болгон жок. Биз бааларга карата байкоо жүргүзүп, Лондон, Нью-Йорктогу биржадагы бааларды карап жатабыз. Учурда ал жакта Бренттин баасы $79 чейин чыкты. Бирок ошол баа менен биздин компаниялар менен келишим түзелек. Компаниялар мунай заводдору менен түзгөн келишимине жараша жума сайын же 10 күндө бир жолу баалар коюлуп турат. Азыр компаниялар март айына карата түзүлгөн келишимдердин негизинде мунай заттардын көпчүлүк бөлүгү Россиядан ташып келүүдө. Ошондуктан биздин баадагы абал туруктуу. Жыл сайын биз суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги менен меморандум түзөбүз. Жазгы талаа жумуштарын күйүүчү майлоочу майлардын корлору жетиштүү көлөмдө, деди ал. Саламатсыздарбы, эжекелер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Биздин мугалимдерби? Ош шаарынын Жапалак айылдык аймагына караштуу Жоло Мамытов атындагы орто мектебине 300 орундуу кошумча корпустун курулушуна расмий түрдө мезгил кутузу салынды. Салтанаттуу иш-чарага Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев, Ош шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Баятов, тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери, билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Ош шаарынын мэри калаада жүрүп жаткан бардык аракеттер менен билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулат, деди. Быйыл болсо мектептер боюнча жакшы жаңылыктарыбыз бар. Анткени президент жана турукташтыруу фондунан 10 мектептин курулушу башталды. Биз азыр мэриянын бардыгын бузуп, тазалап курулуш министрлигине өткөрүп берип атабыз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн мэриянын жанагы капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу курула турган мектептер бул 3 мектеп. Андан сырткары бала бакча бар. Мына ушинтип быйыл жылдага салыштырмалуу бир топ эсе көп мектептерди курулушун баштайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө айтылгандай, жаңы окуу имаратынын пайдубалын түптөө бул балдарыбыздын билимине, келечегине салынган маанилүү инвестиция экендиги белгиленди. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев аталган аймактын жашоочуларынын сунуштарын эске алуу менен бул мектептин кошумча окуу корпусунун курулушун жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн айтып, аны чечүүнүн жолдорун тиешелүүлөргө жеткирип келгендигин белгилеп өттү. Негизинен шаардын инфраструктурасы, шаардын чет жак абелинде жайгашкан айылдарды мен өзүм шайлоо компаниясында жүргөндө да көп айтып жүрдүм. Шаардын ичине эле баардык нерсени, паркты улообу, жакшы нерселердин баарын эле шаардын ичинде, центрине эле топтой бербестен, шаардын чет жак абелинде жайгашкан конуштарга дагы мүмкүнчүлүктү түзүп беришибиз керек. Инфраструктураны жакшы кылып, жакшынакай мектептерди, парктарды, спорт залдарды, ошол нерселерди куруп беришибиз керек. Ошондо биздин элибизге мүмкүнчүлүк пайда болсо, шаардын ичиндеги тыгындар жок болот. Шаардын ичиндеги ар түрдүү көйгөйлөрдүн, маселелердин баардыгы акырын-акырындан ушинтип чечилип келет деген ниет менен биз ушундай элдердин көйгөйлөрүн чечебиз деген ойдомун. 575 кожолук 4000 жакын эл жашаган Төлөкөн айылында мектеп тартыштыгы орун алып келген. Андыктан кошумча корпус куруу зарылдыгы болгон. Адам көптүгүнө байланыштуу деп кабарлар жеткизген эмесинен ушу жыйынтык чыгып, ушу республиканский бюджетке биздин мектептин жарым корпусу кирип калды. Кудай кааласа дагы ушу биздин келечек ушу жаштардык, ушу жаштарга биз ушунчалык билимге кызыгуусу жакшы болуп атканына байланыштуу биз дагы ушуларга шарт түзөбүз деп аракет кылдык. Буюрса жакшы, ушу мамлекетибиз өнүгүп, ушу биздин мектептер дагы жаңы салынып, кудай кааласа дагы келечекке мындай жакшы мындай инсандар, билимдүү инсандар көбөйүшүн ошо болсун деп биз да ошо иштеп колубуздан келишинче аракет кылдык. Кыргызстанда билим берүү тармагынын мыктыларын аныктоо үчүн жыл сайын жылдын мыкты мектеби, эң мыкты мугалим жана жылдын мыкты бала бакчасы жана башка сынактар өтөт. Сынакка шаардык, облустук мектептер катышат. Республикалык деңгээлде өткөн буга чейинки сынакта Төлөкөн айылындагы номер 32 Жоло Мамытов орто мектебинен барган команда эң мыкты инновациялык мектеп наамын алып байгелүү кайтып келишкен. Мектеп директору билим берүүгө көңүл бурулуп келүүдө, ошол эле убакта шарттардын түзүлүүсү зарыл деп эсептейт. Быйылкы жылы быйыл проектке кирип, мектептин кошумча корпусу бүткөрүлүп турганы турат. Аны менен кошо ошол биз күтүп аткан жыйындар залы, ашкана, библиотека, мектептин ашканасына зарылдык болгондугуна байланыштуу башталгыч класстардын ысык тамак менен берүү максатында атайын 2 классты эле бекитип алып, Мерсиканын проектисине кирүү максатында мектептеги жаштардын
шаардын Төлөкөндүн жаштары менен биригишип жаштар идея көтөрүшүп ушул бир жерге 3 километрге сууну тартып кирип эле ошол менен Мерсиканын колдоосу менен мектептин 2 классын бөлүп жаап ошол ашканага болуп калган. Анан чыныгы ашкана өзүнүн талабына жооп бере турган ашкана именно ушул тарапта болчу. Бүгүн аябай кубанып атабыз. Мектептин бүгүнкү күндө ушул жаңы конуштардын саны көбөйдү. Мектепте окуйм деген окуучулардын ата энелердин муктаждыгы көбөйдү. Ошол муктаждыктар бүгүн чечилген турат. Быйыл өлкө башчысынын демилгеси менен республикалык бюджеттин эсебинен Ош шаарында 10 мектеп, шаардык бюджеттен 3 мектеп, бала бакчалар жана социалдык багыттагы объектилер менен жалпысынан 15 объект курулары маалымдалды. Мындан сырткары жеке мектептерди курууга ниеттенген ишкерлерге бардык шарттар түзүлүп, ар тараптуу колдоо көрсөтүлөрү айтылууда. Бул аракеттер шаардагы мектеп орундарынын тартышсыздыгын жоюуга багытталган. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.